Салам достор. Көптөгөн күткөн курс жөнүндө сөз кылайлы. Мен сиздерге атайын курс жаздым. Бул жерде окуп, билим алып, албетте бунун баардыгы уланып атат, бирок ошого карабастан чакан элдердин жинине тийбеген кыска бирок нуска болгон бир арыктоо боюнча курс жаздым. Бул эмне жөнүндө? Биздин организмибизде болгон процесстер кандай жүрөт жана эмне үчүн биз салмак алабыз, кайсы учурда салмак алабыз деген суроолорго жооп ала аласыздар. Албетте эмне эң негизгиси бул өзүңөрдү дагы дисциплинага киргизишиңер керек жана өзүңөрдү тарбиялап, анан тамакка болгон привычкаларды өзгөртүш керек болот. Эмне үчүн ошо привычкалар калыптанат, кантип калыптанат, кандай тамакка болгон кызыгуулар кантип болот, азыркы биздин современный жашообузда кандай болот экен деген маркетингдин секреттерин дагы бир аз чагылдырып кеттим. Курс 3 сабактан турат. Бул кыска. Эмне үчүн кыска деп дагы суроо беришти, себеби дегенде эгер узун болсо силер карабайсыңар, көрбөйсүңөр, силер тажап кетесиңер. Сабыр деген жок бизде азырчы. Мен деле ошондоймун. Узун сабактар болсо мен көргүм да келбей калат. Ошондуктан силерге да мындай тажап кетпесин деп ошого ылайыктадым да. 3 сабактан турат. Эң негизгиси ошо биринчи, экинчи сабактан ошо кантип биздин привычкаларыбыз калыптанат жана мындай маркетинг бизди алдап турушат, бизди ашыкча тамак жеп алсын деп. Алар деген негизги аракети бул бизге сатыш да. Анан ошолорду кандай кылышат экен алар деп түшүндүрүп кетем бир сыйра. Анан үчүнчү сабакта анан кайсы система, эмне үчүн сиз салмак кошуп атасыз, кайсы себептен, канткенде кантип түзөсө болот ушул абалымды деген суроо, анан кийин суроого дагы жообу бар. Силердин максатыңар кунт коюп угушуңар керек. Баарын аралаштырбастан биринчи сабак, экинчи сабак, анан үчүнчү деп по порядочку акырындап кадам менен кадам кылышыңар керек. Бул биринчи, экинчи, бул ким үчүн бул сабак? Арыктай албай аткандар, диеталардын түрлөрүн пробовать эткендер жана ошол диеталардан эч кандай жыйынтык көрбөгөн адамдар албетте ушул видеолорду сөзсүз түрдө көрүшү керек. Түшүнүү үчүн абдан жөнөкөй. Курс 2 тилде жазылган: орусча, кыргызча. Кааласаңыздар кыргызчасын аласыздар, кааласаңыздар орусчасын аласыздар. Экөө мындай окшош эле, бирдей эле. Мен 2 тилде жаздым. Андан башка менин условияларым бул курстун баштаардан мурун эмне кылышыңар керек? Эмеге так өлчөм, денеңердин өлчөмү канча килограмм азыркы учурда, анан кийин белиңердин объем канча деп өзүңөр үчүн ченеп алсаңар болот. Жана бир айдан кийин кандай жыйынтык деп өзүңөргө бир дептер ачып алып, ошентип баарын жазсаңар туура болот. Жана ошол жерде сабактарда берилген рекомендацияларды 100% жасашыңар керек. Мен 2-3 рекомендация бергем, бирок ошону деген эгер строго сактасаңар, анда болду. Жана ошондой эле 30 жаштан кийинки айымдарбы, эркектерби, буларга өтө маанилүү. Эмне үчүн? Себеби дегенде, мисалы үчүн аял кишиге айтсак, алар баягы кандай десем, жаш өткөн сайын, 30дан ашкан сайын баягы метаболизм жай боло баштайт. Мисалы үчүн 30га чейинки жашыңда жеген шоколаддардын мындай орду жок болуп жоголуп кетсе, азыр 30дан кийин өзүңөр деле байкасаңар керек, 30 жаштан кийин жеген шоколаддар, конфеттердин орду бар. По бокам жыр болуп чыгат. Ошондуктан сөзсүз түрдө 30 жаштан кийин өзүңөрдүн пищевая привычка деп коет. Мындай анча мынчалардан отказ беришиңер керек. Анан мурда мисалы үчүн шоколад жеп алып эле, жатып алып жеп алып, анан эч кандай жыйынтыгы жок болуп эле жыргап жүрсөңөр, азыр андай эмес. Кыймылдабай койсоңор, шоколад жегиле, анан кыймылдабагылачы, энергияңарды кетирип, эмне болот экен, эртеси күнү бытыйып чыгасыңар. Ошол рекомендациялар бар. Абдан жөнөкөй, эч нерсени сатып алуунун кереги жок. Колуңарда болгон нерселерди колдонуп туруп, анан кийин
ушул диета эмес, мындай арыктоо методун колдонуп чындыгында өзүңөрдүн максатыңарга жете аласыңар. Ошондуктан достор, күтүңүздөр. Жакын арада сабагыбыз биринчиден инстаграмга чыгат, ошол жерден анан кийин оплатасын кыласыңар, төлөм жүргүзгөндөн кийин урокту ала аласыздар. Баасы кандай десем, кымбат эмес, символический деп коелу. Себеби дегенде, эгер бекер силерге жазып жиберсем, анда силер ал информацияны баалабайсыңар дагы, колдонбойсуңар. А эгер мындай акча калсаңар, мен деген буну акчага албадым беле, кой, мен ушундай кылайын, акчам текке кетпесин деген мындай стимул болот да силерге. Ошондуктан достор, күтүңүздөр.